Демек, ардактуу мекендештер, бүгүнкү беттештин 9-чу беттеши Мухаммед Садык Юнусов назарыңыздарда. Өзбекстандык мушкер 30 жаштагы, боюн узундугу 178 см, салмагы 70 кг. Дикий полк жолсо жапайы Каршкыр деген кайманаттын ээси. Андижан шаарынан профессионалдык рекордто 2 беттеш өткөрүп, анын биринде жеңишке жеткен болсо, биринде тең чыккан. Ал эми Гётбек Махамбаев атындагы ушул машыктыруучунун кол астында машыгып келет. Беркут спорт клубунун өкүлү, кикбокс боюнча Өзбекстандын чемпиону болгон спортчу. Дал ушул жерден эми октагонго чыгууга дагы камданып турган учур. Ага биз албетте ийгиликти каалайбыз. Айтор андижандык мушкер азыр октагондун ичинен өз ордун алды. Представляет Кыргызстан. Бакытбек уулу Нуристан. Демек, анын атаандашы Кызыл Бурчтан Нуристан Бакытбек уулу 22 жашта, боюн узундугу 1,75 см, салмагы 70 кг. Жалалабад шаарынан келген мушкер. Буга чейин ушул 8 беттеш өткөргөн болсо, 5 рет жеңишке жеткен жана 1 рет тагыраак 3 рет жеңил узасын тартып калган. Айтор Авазбек Акбалаевдин тагыраак кол астына машыгып келет Таймура спорт клубунда. Жана Скорпион деген кайманаты бар. Жана кайманаты Скорпион экенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биз болсо бул мушкерлердин ортосундагы керемет бир беттешке дагы биргеликте назар салмакчыбыз. Нуристан Бакытбек уулу азыр октагонго кирүүгө камданып турган учур. Тажрыйба чындыгында мол экенин көрүнөсүздөр. Бирок 22 гана жашта. Буга чейин Таймура клубунан чыккан мушкерлер ийгиликке жете албай калган. Тактап айтканда Абдурахман Юсупов ушул Эмил Базибаевка каршы керемет беттештүү көрсөтүп, бирок эң соңунда колуна ал ушул кайрыт болгон болчу. Ал эми бул жерде Нуристан Бакытбек уулу канчалык деңгээлде мыкты болот байкайбыз. Эң негизгиси назарыбызда дагы бир керемет беттеш бизди күтүп турганы дагы талашсыз экенин жакшы билесиздер. Азыр калыстар эң соңку текшерүүлөрдү жасап бүткөндөн кийин биз сиздер менен биргеликте дал ушул эки мушкердин ортосундагы айыгышкан дагы бир кармашка назар салабыз деген ишеничтемин. Бул бүгүнкү кеченин 9-чу беттеши жана 9-чу беттеште жалпыбыз кайдыгер калбай тургандагы кармаш болот деген чоң ишеничтебиз. Айтор октагонго кирген жаман эмес, бирок анда өзүн көрөбүз. Турнира UFC 40 продолжаются. Мы находимся в прямом эфире, и поэтому представляем очередную пару бойцов. Представляем бойца в синем углу октагона. Ему 30 лет. Представляет Узбекистан, город Андижан. 2 поединка, 1 победа и 1 поражение. Тренер Гётбек Махамбаев, спортклуб «Беркут». Чемпион Узбекистана по кикбоксингу Мухаммед Садык, Дикий волк Юнусов! И представляем его соперника в красном углу октагона. Ему 22 года. Представляет Кыргызстан, город Джалалабад. 8 поединков, 5 побед и 3 поражения, ни одной ничьи. Тренер Авазбек Акбаев, спортклуб Таймураз. Бакытбек уулу Скорпион Нуристан! Бойцы на середину.
Демек, ардактуу спорт сүйүүчүлөр, биз дал ушул жерден мынтип бүгүнкү беттештин 9-суна туш келдик. Мухаммад Садык Юнусов менен Нуристан Бактбек уулу дал ушул эки спортчу менен толугу менен таанышып алдык. Эми мындан ары алардын биз ийгиликтүү беттешине дагы назар салабыз. Азырынча Нуристан Бактбек уулу болушунча мыкты бир өзүн көрсөтүүгө умтулду. Жана Нуристан Бактбек уулу өзүн кандай көрсөттү байкайбыз. Эң негизгиси мушкерлер дал ушул абалдарда бардыгы мыкты көрсөтүүгө дагы умтулууга ашыгышат. Көрөлү, Нуристан Бактбек уулу атаандашты буттан алды, андан ары аны жыгытып артына өтүүгө умтулат болуш керек. Бирок Мухаммад Садык Юнусов бул абалда атаандаштын мынтип сол кол менен башын көзөмөлгө алды дагы. Жана бул абалдан албетте эми мунтуп кетүүгө өтө оор турат. Бирок бул жерден эми Мухаммад Садык Юнусов болсо абалды көзөмөлгө алып чыгып кетүүгө умтулат. Ал базалык спорту күрөш эмес, кикбоксинг боюнча Өзбекстандын чемпиону. Андыктан кикбоксинг менен машыккандар абалдан күрөштөн чыгып кетүү кыйынга турганда жакшы билесиздер. Мухаммад Садык Юнусов азыр моюнду алдырды. Жана Бактбек уулу Нурислам ушул жерден мунтууга бардык күчүн ортого салат. Ага дарамети жете байкайбыз. Жана өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерден толугу менен Нуристан Бактбек уулу атаандаштын моюндан кысты. Жана саналуу гана көз ирмемдер керек экенин жакшы сезип отурат болуш керек. Экөө тең, андыктан биз сиздер менен ашкан байкайбыз. Мухаммад Садык Юнусов азыр намыстын күчү менен ушул жерден тирешүүдө. Жана ага карабай Нуристан Бактбек уулу бул абалды беттешти эрте жыйынтыктоого умтулат. Эми гана 1 мүнөт 40 секундтай убакыт өткөн болчу. Жана ал учурда Мухаммад Садык Юнусов атаандаштан моюнду алып чыкты. Жана мынтип эми коргонууга ыңгайлуу бир абалга келип калганда көрдүңүздөр. Биз болсо дал ушул абалды спортчу кандай колдонот сөзсүз түрдө байкап көрөбүз. Азыр алдын көздөмө тартып бара жатат. Жана мындан жыйынтыктагандай чыгарат сөзсүз түрдө байкайлы. Оңго солго жана бирде түз окуларды жолдоого дагы ар бири ашыгуусу зарыл. Нуристан Бактбек уулу сокку артынан соккуну жолдоп атат. Жана бүгүнкү беттештеги эң бир канга чулганган беттеш ушул болот өңгөнөт. Азыр болсо Нуристан Бактбек уулу жеңишке жетип отурат. Жана башкы калыс бул жерден өзүнүн абалын токтотту. Айтор атаандаштын чекеси жарылды дагы. Ал жерден эми болушунча ордунан жылбай турууга көрсөтмөнү берди. Айтор өзбекстандык мушкерге ден соолук каалайбыз. Мухаммад Садык Юнусовго ал эми Нуристан Бактбек уулун дал ушундай ишенимдүү жеңиш менен куттуктайбыз. Сальтан өзүңүздөр көргөндөй дал ушундай капталга октагонго чыкканда ашып берген болчу. Азыр дагы дал ошондой нуктан ал октагонго кирген дагы байкадыңыздар. Эң негизгиси чыканак менен жолдонгон соккулар өтө көп нерсени чечип атат бүгүнкү беттеште. Жана ал нерсени колдонууга эми каршылаштар өздөрү мүмкүнчүлүк берип жатканын дагы эстен чыгарбабыз абзел. Кантсе дагы чын жүрөктөн жеңиш менен куттуктайбыз мекендешибизди. Кооз жана ишенимдүү жеңишке жетти деп айтып өтсөк болот. Азыр мушкерге дарыгер жардам көрсөтүп аны талааны сыртынан дагы улантап турганын көрдүк. Биз болсо Скорпионду жеңиш менен чыгып куттуктап өтөбүз. Жана Скорпион эмнени сүйлөдү болуп экен угулган жок чындыгында. Бул жерде эми анын сүйлөгөнү бизге угулбай турган абалда дагы болчу. Болгону дагы ийгилик каалайбыз дагы болсо дал ушундай ишенимдүү жеңиштерди күтөбүз. Азыр болсо Дорогие дамы и господа, в этом бою на 2-й минуте и 21 секунде первого раунда победу техническим нокаутом одержал Бактбек уулу Скорпион Нуристан!